Каракулча айыл өкмөтүндө республиканын түштүк аймагы боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын ортосунда кичи футбол боюнча эркектер жана кыз келиндер арасында мелдеш болуп өттү. Мелдеш Каракулча райондук азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Алиев Абдулбакыбекович тарабынан уюштурулуп, спорттук иш-чарага жалпысынан 16 команда катышты. Мелдешти ачуу аземине Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрнест Мукашбекович, Каракулча райондук мамлекеттик администрация башчысы Кулубаев Дамир Садырбекович, Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысынын орун басары Темирлан Исраилович жана Каракулча айыл өкмөтүнүн башчысы Баатыров Каныбек Маришович катышты. Иш-чараны уюштурууда жалпысынан 130 000 сом акча каражаты жумшалып, бул каражатты Каракулча айыл өкмөтү бөлүп берген. Иш-чаранын акырында жеңүүчү командаларды сыйлоо аземи уюштурулуп, грамоталар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Мелдеште эркектер арасында 1-чи орунду Ташкөмүр командасы, 2-чи орунду Жалалабад, 3-чү орунду Баткен, 4-чү орунду Кызылкыя командалары жеңип алышса, ал эми кыз келиндер арасында 1-чи орунду Каракулча командасы багындырып, 2-чи орунду Өзгөн, 3-чү орунду Ош командалары жеңип алышты. Урматтуу алыстан жакындан келген спортту сүйүүчүлөр, биздин бир туугандар, биз ушул коомду 2018-жылы баштадык эле. Турнирибиз ушу 6-жолу өтүп атат биздин Каракулча районунда. Ошондуктан бүгүнкү байрамыбыздар менен турнирди ачып берүү үчүн Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Дамир Садырбекович көрсүн. Саламатсыздарбы? Урматтуу жарандарыбыз, спортчулар, урматтуу Каракулча айыл аймагынын тургундары жана коноктору. Каракулча районуна кош келипсиздер. Бүгүн баарыбыз үчүн чоң спорттук майрам. Себеби мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын ортосундагы республикалык кичи футбол боюнча мелдеш өтүп жатат. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга өзгөчө камкордук көрүү мамлекеттин социалдык саясатындагы артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Биз үчүн сиздер катышкан ар бир иш-чара маанилүү, баалуу деп эсептейбиз. Спорт ден соолукту чындап, спорт сүйүүчүлөрдүн башын бириктирип, спортчулар ортосундагы достукту бекемдейт. Ошондуктан биз жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сиздер тараптан кандай сунуш, суроо талап болбосун, ар дайым кол сунуп, жакындап жардамга көрсөтүүгө даярбыз. Сиздер эч качан мамлекеттин карамагынан көгүл сыртында калбайсыздар. Сиздер бар үчүн коомубуз бүтүн, мамлекетибиз сиздер үчүн бардык тармактарга жаштар түзүлүүгө тийиш жана ал үчүн болгон аракеттер жумшалууда. Урматтуу бүгүнкү спорт майрамынын катышуучулары, коноктору жана күйөрмандары, бүгүнкү мелдешке конок катары Кыргыз Республикасынын азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Жапаров Канат Рахатбекович жана анын орун басары Айзада Токтосуновна катышып турат. Урматтуу коноктор, сиздер менен биргеликте мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды ар тараптуу колдоого даяр экендигибизди дагы бир ирет билдиребиз. Спорттук мелдешке катышуучу спортчуларга ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ден соолукта болуп, спорт менен дайыма бирге болуңуздар. Ушул спорттук кичи футбол мелдешине келип катышып жаткан ар бир спортчуга ден соолук жана ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү спорттук мелдешти ачык деп жарыялайм.
Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, бүгүн биз ушул Ош облусунун Каракулжа жергесинде ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын спорттук иш-чарасына чогулуп отурабыз. Мына баарыбыз көрүп турабыз, бүгүнкү спорттук иш-чарага Ош шаарынан, Ош облусунан, Жалал Абад жана Баткен облустарынан атайын курама командалар келишкен. Биз сиздерди ушул Ош жергесинде көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым мыкты өкүлү Жантаев Элчибек Нуржадиевичтин атынан бүгүнкү иш-чаранын ишине ийгиликтерди каалайбыз. Эми жогоруда айтылгандай, бул социалдык саясат ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга шарттарды түзүү, алардын биздин коомубузда ушул биз сыяктуу ушул сергек жашоо образын тандап алууга, коомубузда сергек жашоого үндөөгө, дене тарбия тармагын ушу өнүктүрүүгө сөзсүз түрдө салым кошушубуз керек. Биздин ким экендигибизге карабастан, спорт бул жалпы жарандарыбызды, жалпы адамдарыбызды дайыма бириктирип келген. Ошондуктан бүгүнкү иш-чаранын ишине мен ийгиликтерди каалоо менен иш-чараны уюштурган ушу Канат мырзанын командасына, Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясына, Ош облустук спорт, дене тарбия, жаштар иштери боюнча башкармалыгына терең ийгиликтерди каалайм. Спорт бул дайыма дүйнөдө тынчтыкты сактап келгенге, дүйнөдө тынчтыкты орнотконго абдан чоң жардам берип келген. Ал эми биздин фондо бул спорт дайыма ушул бири-бирибиз менен достукту бекемдегенге, өз ара бири-бирибизди түшүнүшкөнгө, ошол эле мезгилде биздин ушул дени сак улутубузга, генофондубузга абдан чоң таасир берүүчү фактор болуп саналат. Ошондуктан баардыгыңызга ийгиликтерди каалайм. Анан эми мен ойлойм, биздин ушундай иш-чараларыбыз келечекте чоңоюп, көбөйүп, бул бүткүл дүйнөдө спорт абдан маанилүү фактор экендигин дайыма даңазалайбыз. Баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Анан ушу ар бириңиздерге бул эми Кудайдын сыноосу, ден соолугуңуздар бекем болсун, үй бүлөдө бакубат, бактылуу турмуш болсун. Биз сиздер менен дайыма биргебиз. Ийгиликтерди каалайм. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчи баарыбызга чоң саламатчылык. Экинчиден биз кыргыз азиздердин сүлөөлөрүнүн коомунун атынан бизге өкмөттө иштеп аткан адамдар үчүн чоң ыраазычылыгын билдирип берет элебиз. Неге дегенде өкмөт деген мааниси менен түшүндүргөндө бул биздин атабыз. Өкмөт деген биздин укукту коргогон, биздин тагдырыбызды оңдоп алтыга чыгарган бул өкмөт. Кудайдын астында биз ыраазычылыгын биринчи билдириш керекпиз. Неге дегенде Кудайга шүгүр, биз баягы Афганистанда жашап, цивилизация жок болуп, суу жок болуп деп аякта жашап жүргөн жокпуз. Кудайга шүгүр деп ошо биздин өкмөтүбүздө тынчтык болуп турат. Ушул күндө биз биякта аман-эсен чогулуп, каалаган жерге барып, каалаган жерде ойноп, каалаган жерде басып жүрөбүз. Ошого Алла Тааланын астынан биз ыраазычылыгын билдириш керекпиз. Анан экинчиден Ош облустун администрациясына, анан Каракулжа администрациясына, анан айыл өкмөтүнө дагы чоң ыраазычылыгын 8 миң адамдын атынан дагы мен айтып кетет элем. Неге дегенде ошол биз өкмөттөн көп жардамчылыкты биз алабыз. Бүгүнкү күндө биякта чогулуп турган биякта 3 адамдарга чоң ыраазычылыгын билдиртип, эгер биз өкмөттүн астында, өкмөттө иштеп аткан адамдардын жетекчилерине ыраазычылыгын билдиртип, дайыма рахматын айтып турсабыз, анда биздин жашообуз оңолот. Бул биринчиден. Экинчиден, башкармада адам бир жалгыз болот. Биз элбиз, биз көппүз. Эл ар кандай болот, жакшы да болот, жаман да болот. Ар бир жамандын артынан жакшылык келет дегенде. Адам баласы ыраазычылыгын билдирип турганда. Жана Чыңгыз Айтматов айткандай, адамга эң күн сайын эң кыйын адам болуу. Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп. Ошон үчүн урматтуу биздин мүчөлөр, ыраазычылыкты биринчи орундан Алла Тааланын астынан берип, экинчи биздин өкмөтүбүздө иштеп аткан адамдарга берип, андан ары биздин жашообуз анда оңолот деген. Анан мен бияктан азыр өзүм тилим менен сүйлөп коеюн. Бул биздин традициябыз. Алты жашан менен өткөрүп келип турсуңар. Сизге да чоң рахмат.
майыптар, биздин майыптарда коргоп негизи муракат ырайымдардын баарына чоң рахмат айтам. Биздин укукту коргоп келатканыбыздарга. Ушул коом турган үчүн биз адам болуп турабыз. Ушул коом турган үчүн биз биякта турабыз. Ошон үчүн дагы бир рахмат бар. Рахмат сизге. Кийинки сөздү Каракулча айыл өкмөтүнүн башчысы Каныбек Маришовичке берсек, себеби биринчи баштаганда ушул эң чоң демеушчү катарында бизге аябай чоң колдоо көрсөткөн. Саламатсыздарбы, урматтуу алыс жакындан келген коноктор, Каракулча жергебизге куш келипсиздер. Мына жогоруда айтылгандай 6 жылдан бери ушул жерде биринчилерден болуп Каракулча районунда башталган экен. Мына быйылкы 6-жыл, быйылкы жыл өзгөчө. Мына аял командалар да келиптир. Мен абдан кубанып атам. Эми спорт ден соолуктун булагы дейт. Бардыңыздарга мындан ары дагы ден соолук берсин, өмүрүңүздөр узун болсун, балачка менен тынч болуңуздар. Кудай буйрса, мына Абдубакыт акага менен биз тыгыз байланышта иштеп, бу киши мага терс барып турат. Колдон келген жардамды берип атабыз. Быйылкы мына турнирге дагы 130 миң демөөрчүлүк кылдык. Андан сырткары областтык, республикалык деңгээлде да ушундай спорттук оюндарга бара турган атуулдарыбыз бар экен. Аларга дагы бардыгына каржы жагынан жардам берип атабыз. Дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен бүгүн күчтүүлөр утsun. Анан кийин жол тартканда үйүңүздөргө эсен аман жетип алыңыздар. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Ош облусунун жаштар иштери дене тарбия жана спорт башкарманын начальник орун басары Темирлан Шакировичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу спортчулар, агайлар, эжелер, бүгүнкү өтүп жаткан кичик футбол боюнча мелдешине жалпыңыздар куш келипсиздер. Спортчулар, сиздерге бекем ден соолук, ийгилик каалайбыз. Спорт жаатында эле эмес, жалпы жашооңуздарда ийгилик коштосун. Биздин жетекчибиз Камалов Айбек Өзкөнүч өзү бүгүнкү иш-чарага катыша албай калды. Себептүү иштер менен сиздерге ийгилик каалап, кызуу саламын жолдоп кетти. Анан биздин Ош облусунун жаштар иштери дене тарбия жана спорт башкармалыгы ар дайым ушундай спорттук иш-чараларды уюштуруп өткөрүүгө, колдоого даярбыз. Анан биздин бүгүнкү иш-чараны уюштуруп өткөрүп жаткан уюштуруу тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин Ош облусунун жаштар иштери дене тарбия жана спорт башкармалыгынын ыраазычылык баракчалары бар эле. Ыраазычылык баракчаларды тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасы, Ош облусунун жаштар иштери дене тарбия жана спорт башкармалыгы ыраазычылыкка Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын адеп аклак, руханий өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын колдоп, Ош облусунун аймагында дене тарбия жана спортунун материалдык техникалык базасын жана кыргыз спортунун өнүгүүсүнө барамдоо салым кошкондугуңуз үчүн Каракулча айыл өкмөтүнүн башчысы Батыров Каныбек Маришовичке ыраазычылык. Жана ошондой эле ыраазычылыкка Кыргыз азиздер коомунун төрагасы Жапаров Канат Рахатбековичке. Жана ошондой эле ыраазычылыкка Түштүк региондук областтар аралык башкармалыгынын төрагасы Абдыкалыков Жаңырчык Тойчубековичке. Жана ошондой эле ыраазычылыкка Каракулча райондук азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Алиев Абубакы Бековичке. Abdubakı gelmesin mi? Al öyle takımları. Hurmatlı tuğanlar, söyleyeyim degenler köp bolup atat. Bирок кыскартып атабыз. Кыргыз азиздер дүлөйлөр коомунун төрагасы
Областар аралык башкармалыктын төрагасы Абдыкалыков Жамгырчы Тойчубекович. Assalamu alaikum, kımbatlı bugünkü iş çaranın katışçıları, alыс жақындан келген меймандар, қонақтар, жалпыңыздарга, бардық спортчыларга бүгүнкү оюнга ийгилик каалайм. Дайыма ушундай спорттун үстүндө жүрүп, ден соолугуңуздарды чыңдап, үй бүлөңүздөрдө жада каласы спортто эмес, жеке жашоодо дагы ийгиликтерди каалаймын. Жана дагы бүгүнкү ушул иш чарага кызмат кылып, бизге жаткан, көңүл буруп келе жаткан Каракулжа айыл өкмөтүнө жана Каракулжа районунун администрация башчысына, жалпысына ыраазычылык билдиребиз. Ушу жалпы азиздер жана дүлөйлөр коомунун мүчөлөрүнө ушундай бир ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын атынан сиздерге чын жүрөктөн таазим кылып ыраазычылык билдиребиз. Жана да ушул губернатордун орун басарынан мындай бизден сунуш ушул Каныбек Маришевичти ушул жылдын эң мыкты деген айыл өкмөт башчысына көрсөтүп койсо деген эмебиз. Аксы районунан баштапкы уюмдун төрагасы экен, эң аксакалдар экен, төрагалардын аксакалы Абдырашык ака. Мен үнүм бардыгын айтам. Урматтуу бүгүнкү кичи футбол турниринин катышуучулары жана уюштуруучулар, Каракулжа районунун жетекчиси, Ош областынан келген администрация жетекчиси Абдыбакы, бардыгыңыздарга ушул бүгүнкү мелдешке катышып жаткан 15 баштапкы уюмдун катышуучуларынын атынан жана өзгөчө Алтын Казык Аксы жергесинин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу бүгүнкү турнирдин катышуучулары, келечекте ушундай үмүт кылам, силерден дагы пара олимпиадачылар чыгып, биздин өлкөнүн желбиреген олимпиадада желбиретет деген терең ишеничтемин. Анан айрыкча айта турган нерсем ушул Каракулжа айыл өкмөтү, негизи Каракулжа району дотацияда турган райондордун бири болуш керек, себеби толуу район. Ушул биздин мероприятие үчүн айыл өкмөтүнүн бюджетинен 130 000 карагандыгы бул республикалык деңгээлдеги чоң маселе деп ойлойм. Сиздин Каныбек Маришевич, сиздин демилгеңиз башка айыл өкмөт башчыларына дагы жетет деген терең ойдомун. Анан жолдош оштуктар, Баткен менен Жалал-Абад силердин балдарыңар, силер бизди бөлүп чыккан, балдарыңарды бөлүп чыккан областыңар. Силердин өткөрүп жаткан демилгеңер биздин Баткен менен Жалал-Абад жака дагы жайылат деген терең ишенимизди коомдун мүчөлөрүнө билдирем. Рахмат. Эң акыркы сөзүм Абдыбаков кел, биздин Каракулжа районунун азиздер коомунун төрагасы. Алыйм. Урматтуу алыстан жакындан келген коноктор, сиздерге биринчиден жеке өзүмдүн атыман жана ушул Каракулжа айылынын, Каракулжа районунун атынан ыраазычылык билдирем. Экинчиден ушул администрация, областық администрация, Каракулжа мамлекеттик администрациясы, Каракулжа айыл өкмөтү, Каныбек Маришевич сиздерге чоң ыраазычылык, бизди ушунча колдоп, ушунча акча кошоп берип, ушундай чоң республикалык масштабта спортта иш-чара өткөрүп атканыңыздарга, жалпы баарыңыздарга ыраазычылык, таазим кылам баарыңыздарга. Рахмат.